Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Бүгүн 8-июнь 2022 жыл. Биз азыр Базар Коргон районуна караштуу Акман айлык бүтүндөбүз. Бул жерге 15 апрелде ошол Limagren компаниясынын 4 түрлүү жүгөрү уруу эгилген. Буга чейин ошол дыйканга агроном тараптан ошол консультациялар берилип келди. Бүгүн да ошол жеринде карап, кандай иштерди аткарыш керек экенин көрсөтүп атабыз. Мына ото чөпкө каршы дары колдонбодук. Булаң чабыктан чыгардык, чабык менен. Андан кийин күлтө кылдык, азот бердик гектарына 5 килограммдан азот бердик, суугардык. Дарыларды өз убагында чачып атабыз. Агрономдун айтуусу боюнча жалаңышлардын айтуусу менен карап келе атабыз. Назарбек айтсаңыз, ошол жалбырак аркылуу берген азыктардын составында эмне бар? Биз азыр Израилдин талаасында турабыз. Жүгөрүнү өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бүгүнкү абал ушундай, өтө жакшы. Бул жерге Limagren жүгөрүсүнүн 4 түрү себилген. Бул демонстрациялык талаабыз биздин. Бул жерге дыйкандарды чакырып, ошол 2 жолу демо талаа өткөрөбүз деген максатты койгонбуз. Ошол Израиль азыр агротехнологияларды бүт айтып кетти, жасаган иштерин. Ошол ага мен кошумчалап коеюн, Folkrop комби деген микроудобрение бул. Ушуну бергенбиз. Мунун составында бор бар, темир бар, цинк бар, жез бар. 6 түрдүү микроэлементтер бар. Бул өсүмдүктөрдүн иммунитетин жакшыртат, өсүүсүнө стимул берет. Түшүмдүүлүккө дагы жакшы таасир берет. Муну чачты бул жерге көрсөтүлгөн нормада. Андан кийин 10 күндөн кийин мына дагы бир Агашол деген дагы микроудобрениябыз бар. Бул Folkrop'тон өзгөчөлүгү, мунун составында 21% азот, фосфор, калий элементтери бар. И Folkrop'тогу элементтердин, микроэлементтердин баардыгы мында да бар. 10 күндөн кийин муну чачты. Мунун эми ушул микро удобрениялердин таасиринен мына көрүп турган талаада жүгөрү аябай жакшы өсүп атат. Кудай кааласа түшүмдүүлүккө чоң таасир берет деген үмүттөбүз.